Assalamu alaikum. Мен жақында Атбаштының Қазыбек айылына барып келдім. Бұл чегараға жақын жерде, аябай суық район. Башқа жерде 3-4 ай көмір жақса, ал жақта 7 айға шейін көмір жағышат екен. Айтайын деген сөзім, ал жақта диқаншылық қылайын десе, жерде 1-2 нәрсе өсөт, башқа нәрсе өспөйт. Баг эгейин десе, ал дагы өспөйт. Ошон үчүн бир гана Кирешенин булагы бул мал. Ошон үчүн мал киндиктүү аймак деп коет экен. Бұл жақта Кирешенин булагы, сода предмети, адамдардын тиричилигинин өтүшүнө себеп болгон ушу мал чарбасы болуп атат. Ошого мал чарбасына кыянат кылгандарга, урларга жазаны аябай эле бериш керек. Бул өзгөчө Кыргызстандын шартында, Кыргызстандын акыбалында биздин экономиканы укулат ошондой, бул маанилүү. Ошон үчүн законопроектини мен колдойм. Урматтуу ички иштер министри орун басары, сизге бир башка маселе менен дагы кайрылып кетем, күчүлүктөн пайдаланып. Азыр Бишкекке көп адамдар көчүп келип атат. Бирөө эми Бишкекте жашаган, бирөө үйлөнүп, же студенттер менен баш кошуп, же бир тиричилик кылайын деп, жыргагандан эмес да, бир кыйналгандан келишет. Бирок квартира абдан кымбаттап кетти. Баягында бир чет өлкөдөн бир агым келди, ошондон баштап аябай кымбаттады. Кичинекей эле шарттар менен 25 000 сомдон баштап 1,5 миң, 2 миң долларга чейин берилип атат. Адамдар муну ала албай атат да. Бирок азыр ушундай бир квартирный мошенниктердин кылмышы пайда болуптур. Атайын интернеттен жарыя берет экен арзан квартира деп. Телефон чалса, бронь кылып койгула дейт дагы. Акчасын хотортуп алып, ошондон ары жок болуп кетип атыптыр. Ушуга бир өзгөчө көңүл бөлүңүздөрчү. Ансыз деле кыйналып аткан элдин үстүнө жүк, башына мүшкүл алып келген ушундайларга бир айоз чараларды көрүш керек болуп атат. Рахмат, Нуржан Кадырбекович. Бул боюнча тез аранын ичинде сиз айткан азым сиз менен такташып, ошондой жарандар, жабырып аткан жарандар болсо, ошол алдамчылык боюнча алектегендер кармап жоопко тартабыз. Рахмат. Билесем, үй жок болсо, мусапыр болуп келсе, көзүн жалдыратып үй издеп жүрсө, алардын дагы чөнтөгүндөгү биртик акчасын шыпырып алса, бул өтө чоң кыянаттык да. Сиз менен биз жардам бербесек, аларга эч ким жардам бербейт. Андан бетер жер каратып, муктаж кылып, ушуну бир сиз абдан жакшы иштеп, анча-мынча бир сурансак сонун чечип бересиз маселелерди. Мен ишенем, барып туруп бир уюштурасыз ушул боюнча жыйынды, колдон келген жардамды берели. Буюрса, Рахмат.